Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов Борбор каладагы мектептердин абалынан кабар алды. 1-Май районунда жайгашкан 21 билим берүү мекемесинин жетекчилерин кабыл алып, алардын көйгөйлөрүн укту. Басымдуусу мектептерде орундардын тартыштыгы, эски имараттарды оңдоп берүү сунуштары айтылды. Кала башчысы жаралган маселелер боюнча мүмкүнчүлүккө жараша чечүүнү убада кылды. Азиз Суракматовдун айтымында шаардагы бардык мектептердин жана бала бакчалардын муктаждыктары аткарылат. Бизге жыл сайын 10 миңден бала кошулуп турат ички миграцияда. Азыр 150 миң балага ушул убакта мектеп керек болсо, орун керек болсо, биз 77 миң гана баланы батырып атабыз. Кээ бир мектептер 800-900 орунду болсо, 2,5-3 миң, 3,5 миңге чейин окутуп атат. Ошондуктан бул чоң көйгөй. Шаардагы проблеманы чечиш үчүн шаардык мектептерди салып, балдардын баарын камсыз кылуу үчүн бизге 4,5 миллиардга жакын акча керек. Сооронбай Шарипович бизге баягы коррупциядан кармалгандардан түшкөн акчага мектеп салып берем деп убадасын берди. Кудай буйрса ошол 2 мектепти баштасак, анан дагы келет деген ойдобуз.